Алыскы Алай районунун Кабланкөл айыл аймагында 225 окуучуга ылайыкталган 2 кабаттуу 2 корпустун курулушу бүткөрүлдү. 2015 жылдагы жер титирөөдөн мектептин 1 корпусу жараксыз абалга келген. Ошол учурдан бери мектеп маселеси чоң көйгөйгө айланган. Анан 2015 жылы мына жер титирөө болуп, şu eski mektepleri жараксыз акыбалда болуп калып, анан мамлекет тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен заключение чыгып, мамлекет тарабынан ушул 225 орунду 59 миллион сомдук мектеп башталган эле 2016 жылы март айында. Мына бүгүн бүтүрүп ишке берип атабыз, ачылышын кылып атабыз да. Мектептин ачылуу аземине Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев баштаган жана областык, райондук жетекчилердин катышуусунда жаңы мектептин кызыл тасмасы кесилип, жергиликтүү элди, өзгөчө мектеп окуучуларын чоң кубанычка бөлөдү. Койдуңузга батпай турган чагы, заманбап 2 этаждуу болуп салынган мектебибиз аябай жагып жатат, өзүбүзгө дагы жасалгалары абдан баары заманбап. Анын эмнесине болсо бул мектепти салып берген эмнеси мамлекетибизге рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев дал ушул мектептен билим алган. Анын айтымында өзү окуган ошол жылдарда эле ушундай жаңы мектепке муктаждык болуп келген. Буга чейин билесиздер, могул жерде эски мектепте мындай аябай акыбалы начар мектептерде окудук. Бирок мына Кабланкөлгө буйруса кут келди. Өзүңөрдүн уулдарыңар мына бул жерде Талай Насырбекович турат, дайыма ушинтип Кабланкөлгө жан тартып, мына соңку 2 жылдын ичинде эле мына заңгыраган мектеп бүттү. Мектептин курулушуна жалпы республикалык бюджеттен 56 миллион сом жумшалган. Мындай камкордукка айыл өкмөт башчысы ыраазычылыгын өзгөчө баса белгиледи. Биз бүгүн аябай кубанычтабыз. Ушу мамлекет кыргыз мырза сапаттуу, заманбап 2 кабаттуу жакшы мектепти куруп берди. Ушу элдин атынан ушу президентибиз Сооронбай Шариповичке, губернаторубуз Талайбек Насырбековичке, акимибизге жалпы эле бардыгына эле ошо рахмат ыраазы билебиз. Бардыгын ушул элибиздин, өзүмдүн Кабланкөл айыл өкмөтүнүн тургундарын мен куттуктайм ушу жакшы салтанаттуу күн менен. Мындан сырткары окуучулардын билим сапатын көтөрүүгө, татыктуу тарбия алышына жергиликтүү элдер да, демөөрчүлөр да четте карап турган жок. Эшкул Мурзаев атындагы мектеп 1930 жылдары негизделген. Ушул мектепте 40 жылга чукул эмгектенген топчу Бек Мурзаев мындай жаңы мектептен кыргыз элине кызмат кылган билимдүү жаштардын өсүп чыгышына ак тилегин айтты. Ушул мектептен билимдүү жаштар чыксын. Жанар Акаевке окшогон жана башка алдыңкы жаштар чыксын. Айтып кое турган нерсе, ушул мектептен чыккан илимдин кандидаттары бар жогорку окуу жайларында мектептен биз окутканбыз. Алыскы тоолуу аймагында мындай жагымдуу саамалыктын болушу эртеңки келечегибиз болгон жаштардын билимдүү, мамлекетке кызмат кылган татыктуу инсандардан болушуна шарт түзөт. Перизада Ташиева, Түгөлбай Токтомамат уулу, Алай району.